Эркин Рыспеков 2 жылдан бери шаардыктарга балмуздак жасап келет. Жаз келип, эми балмуздактын сезону жакында ачылат эмеспи? Ошол себептен Эркин өзүнүн бизнесин жакшыртыш үчүн деги эле шаарыбызда нокура азыктардан жасалган өзгөчө таттууларды тартуулоо үчүн дүйнөгө белгилүү болгон италиялык балмуздакчыларды чакырган. Италияга күзүндө барып, атайын ушу Серджионун балмуздагын жеп көрөйүн деп, анан эгер жакса бул жакка чакырайын деген ниет менен баргам. Анан чындыгында жакты. Италиянын көп башка шаарларынан да жеп көрдүм, бирок унукуна жеткен эмес да. Италиянын Тоскана шаарында дүйнө жүзүнө белгилүү болгон желатериянын негиздөөчүсү Серджио Дондоли мынакей Кыргызстанга келип, Кыргызстанда балмуздактын эң сонун рецепттери менен бөлүшкөнү жатат. Мынакей Серджио биздин жаныбызда. Hello, Samana! Sono molto cosciente che il mio gelato. Белгилей кетсек, Серджио Дондолинин желатериясына дүйнөнүн булуң бурчунан туристтер издеп келишип, маэстронун колунан жасалган балмуздакты жеп кетишет. Ошондой эле анын желатосын жакшы көрүп жеген белгилүү адамдар да жок эмес. Шайыр Шамдагай Серджио жашы 70тен өтсө да коноктор менен баарлашып, аларга сонун балмуздактардан сырткары көңүлдүү маанайда тартуулайт. Troppo buono! Ich bin einfach gekommen. Ich habe keine Recherche gemacht. Эч кандай интернеттен карап, кандай мамлекет барсам барбасам да ойлонгон жокмун. Neugierig ist. Und ich lasse mich gerne überraschen. Мындай жөнөкөй эле биздин кечөгүнү мисалы түшкү тамакка каттама, бир каттама экөө бөлүп жеп алып, ошо обедке барбайбыз, убактыбыз жок, иштешибиз керек деп ушинтип. Абдан жөнөкөй экен. Эспрессо мисалы ичишет экен күнүгө. Кайсыдан алып келсең деле иче берет экен. Мындай тандабайт экен да. Белгилүү балмуздакчынын өзүнө таандык 75тен ашык өзгөчөлөнгөн рецепттери бар. Эми Эркиндин жардамы менен маэстронун дүйнө тааныган балмуздактарын Бишкектен да жей алабыз. Биздеги бар продуктларына кандай болду экен дегендай бир мындай кыжалат кылган бир ой бар болчу да, бирок кече кымызды жеп көргөндө ушунча кылган аракетибиз, ушунча мээнетибиз ишке ашты деп буйруса ишенип калдым. Ал эми Серджио Калалучи дүйнөнүн балмуздак жасоо боюнча 2 жолку чемпиону. Чемпиондун ата-бабалары да балмуздак жасап келишкен. Азыр ал талкандан балмуздак жасап жаткан кези кимдин рецепти менен? Албетте Серджио Дондолинин. Чемпиондун айтымында талкандан балмуздакты ал биринчи жолу жасап жатат. Сөзсүз даамдуу болгорун билет. Мынакей биз азыр италиялык Серджио Калалучи жасаган желатону оздеген турабыз. Talcan, this gelato for me is a new experience because I never say. Мен үчүн да талкандан жасалган балмуздак эксперимент болуп жатат. Өзүм азыр биринчи жолу оздойм. I think Италиянын белгилүү балмуздакчысы Серджионун колунан азыр мына талкандан жасалган балмуздакты балмуздакты жеп көрөбүз. Супер! This is Talcan, your Talcan, and we transform it in gelato. Okay? Buono. It's good. Natural. All natural. Нукура азыктан жасалган баардык тамак аш даамдуу болот. Бул негизги сыр. We can transform in gelato. Айсулуу Асанбекова, Тимур Кожомжаров, Улуттук биринчи канал, Замана студиясы.